Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Түз эфирде Сарасеп, студияда мен Мурат Жылыкеев. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз депозиттерди коргоо агенттигинин ишмердүүлүгү тууралуу болмокчу. Ал жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу конокту адисти чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттигинин аткаруучу директору Кадырбек Жумабекович Букуев. Саламатсызбы, студиясына кош келиптирсиз. Саламатсыздарбы? Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскерте кетейин. Биз түз эфирде иштеп жатабыз. Эгерде айтылып жаткан ушул депозиттер боюнча суроолоруңуздар, ойлоруңуздар же пикирлериңиздер болсо, анда 67 01 91 сандарын терип түз байланышка чыксаңыздар болот. Андан тышкары бизде WhatsApp номерибиз иштеп атат 0501 67 01 91 сандарына өз билдирүүңүздөрдү калтырсаңыздар болот. Кадырбек Жумабекович, биринчи эле суроом ушу сиздердин депозиттерди коргоо боюнча агенттиктин түзүлгөнү, анын максаттары боюнча кыскача биздин телекөрүүчүлөргө маалымат берип кетсеңиз. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр угуп көрүп жүргөндөй, Кыргыз Республикасында көп министрликтер жана башка дагы мекемелер көп. Анын арасында депозиттерди коргоо боюнча агенттиги бар. Биздин депозиттерди коргоо боюнча агенттиги 2008 жылы түзүлгөн. Ошондон бери мынакей иштерди жасап келе жатабыз. Сиздердин банктардагы акчаңыздарды коргоп келебиз. Өзүңүздөр билгендей, бизде 21 коммерциялык банк бар Кыргызстанда. Алардын бардыгы тең сиздердин акчаңыздарды сактоого кабыл алышат депозит катарында. Биздин депозиттерди коргоо агенттигинде коргоодо азыркы күндө ошо сиздердин банктарда акча каражаттарыңыздарды коргойбуз. Коргоодо 815 миллиард сом деп атабыз. Бул жылдын башынан бери 1 миллиард 600 миллион сомго көбөйдү акча каражаттарынын суммасы. Негизи эле сиздердин ошо агенттик менен улуттук банк, биздин улуттук банк менен байланыш кандай? Бири-бириңиздер менен тыгыз байланышта жүрөсүздөрбү? Бул багытта ишмердүүлүгүңүздөр боюнча маалымат берип кетсеңиз. Биз банк системасынын үстүнөн көзөмөлдөгөн бул улуттук банк. Улуттук банк менен биз чогуу иштешип келебиз. Анткени депозиттерди коргоо боюнча мыйзам бар. Мыйзам боюнча жаңы банк эгер ачылып жатса, алар деген мыйзам боюнча сөзсүз түрдө бизге депозиттерди коргоо системасына мүчөгө кириши керек. Анткени алар кредит элге бербестен депозиттерди кабыл алышат. Депозиттерди кабыл алууга улуттук банк аларга лицензия берет. Андан башка дагы депозиттерди кабыл алуу боюнча бизде банктардан башка да микрофинансылык 3 компания иштейт. Бул Салым Финанс, АБН, Элет Капитал деген. Банктар жаңы ачылып атканда, МФКлар ошо жаңы ачылып депозит кабыл алаардан мурда бизге мүчө болуп киришет, мүчө акы төлөшөт. Ошол капиталынан 1% бизге 1% мүчө акы төлөп бизге киришет. Ошондо азыркы күндөгү 21 коммерциялык банк, 3 микрофинансылык компаниянын дагы депозиттерди биз мыйзам боюнча коргойбуз. Эмнеден коргойбуз? Кепилдик учуру келгенде, бул кепилдик учур деген улуттук банк бир маселелер пайда болуп, эгер ошол бир банктын лицензиясын кайтарып ала турган болсо, улуттук банк бизге кабар берет. Биз анан 30 күндүн ичинде ошол банкка аманатчылар депозитке салган акча каражаттарын 30 күндүн ичинде кайтарып беребиз. Ал үчүн бизде фонд түзүлгөн. Фонддо азыркы күндө 9 миллиард 73 миллион сом акчабыз каражатыбыз бар. Ошолдон 30 күндүн ичинде төлөп беребиз. Аны көпчүлүк банктардын кардарлары жакшы билишет. Ушундай коргоо системасы бар экенин, кыжалат болушпай, ошон үчүн акча каражаттарын ишенишип банктарда сакташат. Банктарда акча каражаттарды сактоонун жакшы жагы бул ошол адамдар, кардарлар пайда көрүшөт да. Банкта акча каражат депозитте ар бир ай сайын пайыз кошулуп турат. Анан ошол пайыздарды эгер банк менен келишим түзсөңүз, ай сайын кошулуп, анын үстүнө дагы пайыз эсептелип турат да. Ошол жагын адамдар жакшы түшүнүшүп,
банктарга ишенишип, банктарда депозиттерде сумманы сактоодо кармашат да. Канча бүгүнкү күндө ушу статистикалык маалыматтарыңыздар барбы? Жылдан жылга көбөйүп атабы элдердин, жарандардын ушу акчаларын депозитке банктарга сактоо боюнча? Ооба, жылдан жылга банктардагы депозиттердин суммасы көбөйүп атат. Азыркы күндө 815 миллиард, жылдын башынан бери 1 миллиард 600 миллион сомго көбөйдү деп атабыз. Бул эң жакшы көрсөткүч. Бул эмнени билгизет? Бул деген адамдардын ошо банкка ишенимин жогорулап атканын, банктарга ишеним жакшы, анткени банктардагы өздөрү да стабилдүү өнүгүп жатышат. Өнүгүп жатышат, анан банктардагы жөнөтүшпайт, алардагы адамдарга жакшы депозиттердин түрлөрүн дагы сунуштап жатышат да. Азыркы Мисалы кандай түрлөрү? азыркы күндө түрлөрү бул балакай кичинекей балдар чоңойгонго чейин, өспүрүм болгонго чейин акча топтоп коелу деп, ошолордун аттарына, балдардын аттарына дагы депозит ачып коюшат. Анан тиги пенсия чыкканда дагы кошумча пенсия болсун деп, пенсионный депозиттердин да түрлөрү бар. Андан башка дагы ошо акча каражатын салган убактысына карата дагы депозиттердин түрлөрү бар, каалагандай. Ошолорду колдонуп, ар бир банкта ошол түрлөрү көп, колдонуп банктарга акча каражаттар салсаңыздар болот. Анын банктар азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, чоңураак банктар биринчи кезекте банк тиркемеси менен телефондорго аркылуу банктын кызматын колдонсоңуздар болот. Ал жерде дагы мурункудай илгеркидей банктарды издеп барып, жолдо убактыңарды кетирип, кезекте туруп убактыңарды кетирбей, ошо банктын тиркемеси аркылуу депозитке акча каражат салсаңыздар да болот. Ошо жакшы да. Анан кээ бир адамдар болсо көнүп калышкан, өздөрү барып, ошо өздөрү көрүп, өздөрү акчаны кармап салмайынча болбойт деп, өздөрү да барып жүргөндөр да бар да. Бирок банкка барбай үйдөн отуруп же болбосо башка жерден ошо салып коем десеңиздер, ошо банктын тиркемеси аркылуу депозит счеттор, эсептерин ачып, банктын кызматын көрсөңүздөр болот. Негизи эле биз ушу темабызды айтып атпайбы? Сиздердин депозиттерди коргоо боюнча агенттиктин ишмердүүлүгү деп. Статистикалык маалыматтарды айтып өттүңүз, анда дагы жылдан жылга, быйылкы жылда эле өтө чоң сумма депозитте көбөйүп аткандыгынан маалымат бердиңиз да. Буга мен ойлойм агенттиктин дагы ишмердүүлүгү өтө чоң себепкер болуп атат. Себеби социалдык тармактардан дагы байкап атабыз, ишмердүүлүгүңүздөр алдыны көздөй жылып, аймактарда дагы ишеним чоңоюп атат да бул депозиттерге. Ошонун ичинде ар кандай иш-чаралар өткөрүлүп атыптыр да. Алардын бири эле жакынкы күндөрү эле мынакей 31 октябрда дагы ири иш-чара өткөрөт экенсиздер. Ошол боюнча да маалымат берип кетсеңиз да. Жалпы эле ушу элдерге депозиттерди, акчаны сактоо боюнча да кандай иштер, иш-чаралар өткөрүлүп келет сиздерде? Ооба, урматтуу мекендештер, ар дайым акча каражаттарыңыздар болсун, акчаны банктарга сактаңыздар. Өзүңүздөр билгендей, бул банк системасы көп кылымдан бери иштеп келет. Чет мамлекеттерде да, биздин мамлекеттерде да. Бизде эми жашыраак мамлекет болгондон кийин, биз дагы чет мамлекеттин тажрыйбасын колдонуп, ошо банк системасын ошол чет мамлекеттеги, Европадагы, Америкадагы банктардын элдердин тейлөөсүндө деңгээлге жеткирели деп, ошолордун тажрыйбасын алып иштеп келе жатабыз. Ошондуктан бизде да Кыргызстанда 2008 жылдан бери ошо депозиттерди коргоо системасы кабыл алынып, ошо мыйзам кабыл алынып, банктардын баары тең ошо сөзсүз түрдө ошо банктардагы депозиттер мамлекет тарабынан коргоого алынган. Ошонун чет мамлекеттеги тажрыйбаны биз колдонуп, ошо бүткүл дүйнө жүзүндө 1924 жылдан бери бүткүл дүйнөлүк жыйым топтоо, каражат топтоо күнү майрамы белгиленип келет. Мынакей бизде Кыргызстанда 2015 жылдан бери бул майрам белгиленип келет. Бул майрам быйылкы жылы 31 октябрда улуттук китепканада финансылык жарманка өткөрүлөт. Ошол жака келсеңиздер, биздин коммерциялык банктар, улуттук банк жана депозиттерди коргоо боюнча биздин агенттик жана башка дагы финансылык мекемелер катышып, сиздерге ошо ар бир банкта
кредит жөнүндө, депозиттер жөнүндө маалыматтарды беребиз. Ошол жерден көпчүлүк кардарлар сурашат да, кайсы банкта депозиттин пайызы көбүрөөк, кайсы банкта кредиттин пайызы азыраак, шарттары жакшыраак депчи. Ошол бир эле жерге бүт биздин 21 банк чогулат. Ошол жерде маалымат алсаңыздар болот. Ал жерде алардын кызматкерлери сиздерге түздөн түз консультация берет, түшүндүрүп берет. Андан башка дагы микрофинансылык компаниялар келет ошол жерден, анан дагы кепилдик фонду келет, ошол жерден сиздерге маалымат берип, түшүндүрүп берет. Ошон үчүн 31 октябрда Бишкек шаарында улуттук китепканага саат 10дон саат 2ге чейин келиңиздер. Кирип чыкканыңыздар бекер, кирип чыкканыңыздар эч ким тоспойт. Ал жерден кирип чыгуу келип биздин майрамга катышып кетиңиздер. Анан бул майрамдын мааниси кандай? Бул майрамды эмне үчүн бүткүл дүйнө жүзүндө ошого көңүл буруп, анан бир күндө бул Бириккен Улуттар Уюмунун тарабынан бекитилген күндө 31 октябрь ошо каражат топтоо боюнча, каражат топтоо маанилүү. Өзүңүздөр азыркы турмушта көрүп атасыздар, нерсе мындай ой тилектериңиздер болсо, балдарыма жакшынакай билим берели, окуу жайын окутайлы, автомобиль, машина алайлы, квартира алайлы, үйүбүздү чоңойтойлу, жер алайлы десеңер, акча каражат керек. Акча каражатты сиз бул ой тилек ишке ашпайт. Анын баарыңыздар түшүнүп атасыздар. Акча каражат топтоо керек. Кандай кылып топтойсуздар? Эми бизде ошонун баары маданият болуш керек да, элдерде көнүш керек да. Анан баары тең кээ бир адамдар бар, акча каражат топтоону ойлошпойт. Эми анын себептери бар да. Мүмкүн азыр кереги жоктур аларгачы. Бирок өзүңүздөр байкап атасыз, ар бир үй бүлөдө ата эне болгондо балдарды ойлошот. Балдар болсо өздөрүнүн келечегин ойлошот, машина алайлы дейт, автомобиль алайлы дейт, үй алайлы дейт. Ошого акча каражат топтош керек. Кантип топтош керек? Ошонун баарын тең биз мына финансылык ярмаркада, андан башка дагы лекцияларда айтып түшүндүрүп атабыз. Банктарда жакшы шарт түзүлгөн топтоогочу. Үйдөн акча каражатты адамдар үйдө же капчыгында топтойлубуз деп ойлошот. Ал топтогондо ал жактан пайда түшпөйт. Эң жакшы топтоо бул банк аркылуу топтоо. Банкка депозитке салып койсоңуздар, ошол акчаңыздар да көбөйөт. Анан бул жактан дагы эмнени эске алыш керек? Өзүңүздөр көрүп атасыздар, инфляция деген түшүнүк бар, экономикада, финансыда инфляция деген. Акчанын баркы кетет. Барк эмнеден кетет? Ал деген биздин жанагы продукцияларга баалар көтөрүлүп кетип атат, тамак ашка баалар көтөрүлүп атат. Дүйнө жүзүндө жүрүп аткан инфляция да ушулда. Ал бул деген боло турган нерсе, мындан биз качып кутула албайбыз. Азыркы күндө Кыргызстанда саясат бар, ошол инфляцияны 5-6% кармайлы депчи. Мындай жашоодо алар андан кичине чоңураак болуп атат да. Бирок ошол 5-7%ке пайызга акчанын эмеси баркы кетип атат. Ошол кетирбеш үчүн депозитке салсаңыздар, мисалы пайыз 10-11%ке саласыз, ортодо ошонун ичинде 10-11%ке депозитке сала турган болсоңуз, ортодо ошол инфляция кетип аткан пайыздарды жаап калат. Анан үстүнө дагы сиздер пайда түшүп турат да. Ошонун маанисин түшүндүрүп атабыз адамдаргачы. Банктарда эгер чөнтөктө же болбосо тиги үйдө сактай турган болсоңор, ага пайда түшпөйт. Ал жагынын коопсуздугу да бар. Ууру кирип алып кетиши мүмкүн, өрт болуп кетиши мүмкүн, же болбосо жер титиреп кетип, тамыңыздар кулап, акча тобокелдиктер аябай көп да. Ошон үчүн банктар деле сакташ керек. Бул эми дүйнө жүзүндө адамдардын баары түшүнүшөт. Ошонучу анан биздин адамдар дагы Кыргызстанда да аны көнүп калышты. Мурда депозитке акча каражаттарды 10 жыл мурун 10 эсе аз болчу бул. Азыр айтып атабыз 815 миллиард депчи, тиги 60-70 миллиардка да жетчү эмес да. Анан кийин азыр биз мамлекет муну эске алып, элди ойлоп, биздин агенттик түзүлгөн, бизден башка дагы коммерциялык банктар өздөрү да кызыктар. Алар дагы ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атышат. Мынакей азыркы күндө телевидение, радиого келип да биз адамдарга түшүнүп атабыз. Акча каражаттарыңыздарды үйдө сактабаңыздар, банктарда сактаңыздар деп. Банктарда сактаганда адамдар суроо беришет. Эртең жабылып калса эмне болот депчи. Дагы бир жолу айтып кетейин, эгер банктын жабыла турган болсо, жабыла турган деген бул улуттук банк
ошо банкка берген лицензиясын алат. лицензиясын алып койгон күн болуп эсептелинет да. Андай күн 10 жыл мурун акыркы жолу болгондон. 10 жылдан бери андай болгон жок окуя. Жакын арада да болбойт. Биз да Улуттук банк менен бирге анализдеп, прогноздоп келе жатабыз. Ушул жерден дагы бир суроо да тактоочу. Негизи эле биз айтып атпайлыкпы, депозитке акчаңыздарды салыңыздар деп. Акчаны кайсы валютадан салсак болот? Сомбу, долларбы же евро мененби, кайсынысы жарандарга көбүрөөк пайыз алып келиши мүмкүн? Анан тобокелдиги жогу? Жакшы суроо. Рахмат. Акчаңыздарды биздин банктарга улуттук валютабыз сом менен эле салыңыздар. Анткени көпчүлүк кардарлар да аны түшүнүшүп, ошо улуттук валюта сом менен салышат. Азыркы күндө чет мамлекеттик валюта менен акча салгандардын суммасы ошо бардык депозиттердин 815 миллиарддын 37% түзөт. Мурда бул көрсөткүч 4-5 жыл мурун 60% болчу да. Азыр улам түшүп атат. Анткени эл дагы ошону түшүнүп атат. Анан берде дагы экономиканын өнүгүшү дагы көрсөтүп атат. Бизде көпчүлүк экономика өнүгүп атпайбы азырчы? Евразиялык биримдиктин ичинде биздин мамлекет Кыргызстан биринчи мындай экономиканын сак башында туруп калды. Сак башында турат, 10% түзүп атат да. Анын себеби эмне? Анткени бизде курулуш тармагынан баштап айыл чарбасына чейин өнүгүү болуп атат. Өнүгүү деген эмне? Биз өзүбүз иштеп чыгарып атабыз. Продукцияны дагы, кызматты дагы өзүбүздөн чыгарып калдык. Мурда чет мамлекеттен алып келчүбүз. Ошон үчүн чет мамлекеттин валютасы дегерек болчу эсептешкенгечи. Бул азыр болсо биз өзүбүз чыгарып калдык деги. Анан ички мындай эсептешүүлөрдө дагы банктар жакшы шарт түзүп берди да элгечи. Азыр бир кызматка же бир товар ала турган болсок, биз банктар аркылуу төлөп калдык. Валютанын да кереги жок болуп калды. Сом менен болуп калды, акчаны унутуп баратабыз. Мен байкадым авторыныкта базарда, мал базарда деле элдердин баары тең бүт эле сом менен эсептешип калыптыр. Азыр объявленияларды көрсөңүздөр, рекламаларды да сом менен берилип атат. Анан да бул боюнча мыйзамда бар. Мамлекет өнүккөн сайын, адамдардын турмуш шарты өнүккөн сайын эме дагы мындай патриоттук сезим, ата мекен деген сезим дагы аябай көтөрүлөт экен да, байкап атасыздарбы? Анан баары тең адамдар ата мекенди ойлоп калышты, патриот болуп калышты баары тең. Сомду да колдошот, Кыргызстанда чыккан нерселерди да колдошот. Мынакей нарында желмаян деп автотранспорт чыгып атат. Айылдарга барсаңыздар, баары алып аябай ыраазы болуп, Кыргызстанда чыккан башка продукцияларды алып атышат, колдоп атышат. Аябай сон болуп атат да, өнүгүү жакшы болуп атат. Анын арасында ошо банк системасын, банктардын дагы эмеси бар да, эмгеги бар да. Булар дагы жакшы жаңы мындай учурга ылайыктуу келген технологияларды киргизип атат. Элдер дагы кыйналбасын, жакшы шарттарды түзүп берип атышат. 731 бинден өткөн абонент жазыптыр, мен мүмкүн болсо окуп коеюн суроону. Саламатсыздарбы? Чындыгында эле мен патриотмун, элимди, жеримди жакшы көрөм. Теңге, сумга караганда биздин сом өтө барктуу жана өзгөчө чет мамлекетке караганда сыймыктанып айтам. Анын себептери эмнеде дейт. Эмне үчүн сом теңге? Мен экономикалык жагын айтып кетейин. Сом менен эмне үчүн депозитке акча салабыз? Анткени банктарда дагы пайызы көбүрөөк. Орточо эсеп менен 10-11% чейин бар. Андан көп пайыздар да бар. Анын ошол депозитти салган убактысына карата болот. Канчалык көбүрөөк жылга салсаңыз, ошончолук көп болот. Кээ бир банктарда азыр 17-18% чейин бар депозиттердин пайызы. Чет мамлекеттик валюта менен акча каражат салсаңыз, ал жерде орточо эсеп менен 5-6% болот да, азыраак болот да. Анан кийин эмне үчүн долларды да адамдар көп колдонбой калды? Анткени өзүңүздөр да көрүп атасыздар, дүйнөлүк саясатта. Саясат анан маалыматтарда көп чыгып атат, аларды жасалмалары көп экен. Анан аларды долларды да өздөрү да бөлүп коюшту. Эски доллардын арзаныраак, анан жаңы доллар кымбатыраак деп ошо анан алмаштырып колдонгон убактарда дагы жанагы мошенничество да көп болуп атпайбы? Алданып калгандар дагычы, анан подделкалар, жасалмалар да көп болуп калып атат ошондой. Анан сом менен дагы жана мен айтып кеткенде банктын тиркемелери аркылуу акча которуу да оңоюраак болуп калды. Доллар менен эгер которо турган болсоңуздар, ал жерде шарт эме да, ал жакта комиссия төлөп каласыздар.
жана чет мамлекеттик ошол жагынан караганда биздин сом менен эле улуттук валюта менен эсептешкен жакшы. Өзүңүздөр билесиз, азыр акча которуулардын баары сом менен бекер бизде. Дагы суроо келип түшүптүр. 730 депозитке акчаны канча жылга жана канча суммада салса болот дейт. Банктарда азыркы күндө депозитке акча каражаттарды жок дегенде 500 сомдон 1000 сомдон баштап алышат жогорку суммаларда. Эми ар бир банкта шарттар ар кандай. Көпчүлүк банктарда акча каражаттарынын мындай эң жогорку чеги коюлган эмес. Ал жерде банктар менен өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Ар бир айта кетейин, ар бир банкта да депозитке акча салсаңыздар, мындай чаптамалар бар ар бир банкта. Ошо биздин депозиттерди коргоо боюнча агенттик тарабынан корголгон дегенчи, коргоодо турат. Ошол ушуну сөзсүз түрдө маани берип, урматтуу телегөрүүчүлөр, карап коюшуңуздар керек экен туурабы? Ооба. Буну көп кардарлар жакшы билишет. Эгер бул чаптама бир жерде түшүп кала турган болсо дагы аябай кыжалат болуп бизге келип сурашат. Эмне бул банктеги так акча каражаты сакталбай калганбы, корголбой албаганбы депчи. Жок, бул эми 21 банк болсо Кыргызстанда баарындагы акча каражаттар региондо болобу, Бишкекте болобу, сом менен болобу, доллар менен болобу, евро менен болобу, бардык шарттарда ошо корголгон 1 миллион сомго чейин. 1 миллиондон ашып кетсе эмне болот деп сурашат. 1 миллиондон ашып кетсе, эгер ошол банк жабыла турган, ишин токтото турган болсо, калган кесек менен төлөп беребиз аны дагычы. Аны күйүп кетет, төлөнбөй калат экен деген андай сөз жок. Мыйзам боюнча баарын төлөп беребиз биз дегенчи. Анысын өзүңүздөр сөзүңүздө тастап атасыз. 10 жылдын ичинде бир эле банк лицензиясы алынган экен да. Мындай тобокелдик деле бул багытта аз болсо керек, туурабы? Ооба, банктарда тобокелдик аз. Банктарды бул бизнестин бир түрү да. Шарттар жакшы Кыргызстанда. Өзүңүздөр билгендей, азыркы күндө Улуттук банкка 5 жаңы инвестор келип арыз жазышты, банк ачабыз депчи. Азыркы күндө 21 банк болсо, эгер дагы 5 ачылып калса 26 банк болот да. Бул эми бир чети жакшы нерсе, кардарларга мындай тандап алгангачы, банктардычы конкуренция да жакшы болот да. Ошондо бул жаңы банктар ачылганда негизи тарыхта мындай да, буларга дагы депозит керек болот. Буларда депозит кабыл алыштайт. Анан азыркы банктардагы депозиттердин пайызына караганда алар жаңы ачылганда пайызды көтөрүшү да мүмкүн. Элден акча каражатты топтоп алайлы, анан кийин адамдардын баары тең башка банктарда экен, азыркы күндө өзүбүзгө тартып алайлы деп, бул элге пайдалуу нерсе да. Ошол азыр ошону карап турабыз, мүмкүн жаңы жылга чейин, жаңы жылдан дагы ачылып калат бул жаңы банктарчы. Дагы суроо келип түшүптүр. 200 бул сизге тийиштүү эмес окшойт. 240 менен бүткөн абонент ГИКке салынып аткан биздин акчаларыбыз депозит болуп эсептелинеби дейт. Азыркы күнгө ГИКке топтоо үчүн акча каражаттарды кээ бир банктарда адамдар сактап атышат. Анын ичинде мынакей жакында эле Элдик банк жаңы банктын дагы ошондой тартуулады продукт. ГИК менен келишим түзүп, ГИКтеги жанагы алгачкы взнос чогултушат го, ошону Элдик банк аркылуу чогултайлы депчи. Ошол жерде топтолгон акчаңыздарды дагы биз коргойбуз, анткени ал дагы депозит болуп эсептелинет да. Айта кетчү нерсе, бул Элдик банк өзү мамлекеттик банк. Ал жерде тобокелдик мамлекет тарабынан кепилденет да. Ошон үчүн биздин мамлекеттик банктарга, Элдик банкка адамдар көп ишенишет, депозитке акча каражаттарын да ошол жака көбүрөөк салышат. Мен айтып атам го, акыркы отчет боюнча азыркы күндө банктарда 815 миллиард депозит бар деп атабыз. Ошонун ичинден Айылдык банк менен Элдик банктын ар биринин 100 миллиарддан ашык депозиттери бар там. Ошол жердечи алар биринчи орунда турушат. Эң көп депозиттерди бул 150 миллиард сомго чейин жакындап калды. Бул Элдик банкта сакташат. Андан кийин бул Айыл банк, андан кийин жеке менчик банктар кетишет да. Анын себеби эмнеде? Анын себеби ошол мамлекет кепилдик бергендигине эл ишенип атат да, мамлекеттик банк деп ишенип атышат да. Бул илгертеден келатканы эле түшүнүктүү элдердинчи. Мамлекет деген бул деген туруктуу нерсе там. Чет мамлекеттики деген булар деген инвесторлор там. Булар чет мамлекеттин
банктары да мамлекеттик банк деп, анан бул элдик банк менен айылдык банк дагы элге жакын да. Булар деген ар бир региондо, чоңураак айылдарда да бар булардын тейлөө бөлүмдөрүчү. Элдер да жакшы билишет. Анан бул мамлекеттик банктар аркылуу жана мамлекеттин льготный кредиттер да берилет. Элдер да жакшы көрүшөт. Анан шарттар да жакшы төлөөлөр. Ошон үчүн мамлекеттик банкка элдер ишенишип, депозиттерин да ошакта сакташат да. Анан чет мамлекеттик жеке менчик банктар бар. Аларга деле адамдар алып барып депозитке акча салышат. Бирок статистика боюнча ошо мамлекеттик банктар эң алдыда турушат да. Көрсөткүчтөрүңүздөр аябай эле жакшы экен. Мындан да алдыга жылып качан триллионго жетет деген үмүттөрүбүз бар. 815 миллиард болду деп атпайлы депозиттеги суммалар. Ошо жылдын башынан бери 1 миллиард 600 миллионго көбөйдү. Бул жакшы көрсөткүч да. Биз чет мамлекеттеги, кошуна мамлекеттеги депозиттерин менен салыштырганда ошо темп мындай көбөйгөн суммасы жакшы кетип атат. Бул 1 триллион сом качан болот деп да ошо сизде суроо беришет. Кечээ эле Улуттук банк ошо маалымат берди. Бул банктардан тышкары дагы 200 миллиарддан кичине ашкан сумма элдин колунда жүрөт депчи. Анан биз экономист финансисттердин ошо милдети, ошо банк системасынын деле кызыкчылыгы ошол суммаларды банктарга накталай жүргөн акчалар, накталай жүргөн банктарга түшсүн депчи. Бул экономика жакшы нерсе. Банктарга түшсө, банктарга түшкөн акча дайыма иштеп турат да. Кредиттерге кетет, банктар алып алып аны тиги мамлекеттик баалуу кагаздарга жана башка баалуу кагаздарга инвестиция кылат, пайда түшүп турат, элге да жакшы. 1 триллионго биз прогноздоп атабыз. Эмки жылы 2026 жылы 1 триллион сомго жетет да. 1 триллион сом деген бул жакшы, эң сонун көрсөткүч, эң көп көрсөткүч. Бул аябай жакшы жетишкендик. Элестете албайм да. Аны мен салыштырып атканда ички дүн продукция деген түшүнүк бар экономикадачы. Кыргызстандыкы акыркы отчеттор боюнча 1 триллион 200 миллиард сомдой бул көрсөткүч болду да. Бул көрсөткүч дагы чоңоет да. Ошол ички дүн продукциясынын суммасынын аркасында эле биздин сумма келатат да, депозиттерди коргоо боюнча. Фонддогу банктардагы депозиттердин суммасы ошо 815 миллиард. Буюрса 1 триллионго жакында кууп жетет. Эндиги жылы Кудай буйрса жетип калышыбыз мүмкүн экен да. Ооба. Анан дагы бир себебин айтып кете турам. Жана бизде Кыргызстанда эл дагы байкасаңыз керек, бизнес кылганды көп жылдан мурун үйрөнүп алышты. Кийинки мынакей келаткан муундагы аябай бизнес кылганды үйрөнүп алышты. Жакшы окуу жайларды бүтүштү. Кыргызстанга чет мамлекеттерден ишеним да жакшы. Биздин өзүңүз деле байкап атасыз, чет мамлекетке барганда тиги бизден өндүрүлгөн продукциялар дагы аябай сапаты жагынан дагы аябай сурашат. Бизден экспортко көп продукциялар кетип атат. Ошол элдин дагы айлыктары дагы кирешеси да көбөйүп атат. Ошол себептен депозитке салынган сумма дагы акырындап көбөйүп, Кудай буйрса эндиги жылы триллионго жетип калат экенбиз. Биздин убактыбыз акырындап соңуна келип калды. Ушу позитивдүү нотада жыйынтыктагым келет түз эфирде. Сизге эркин микрофон берейин, жалпы көрүп аткан телекөрүүчүлөргө айтылбаган сөздөр болсо кайрылып кетсеңиз болот. Урматтуу мекендештер, акчаңыздар болсо банк мекемелеринде сактаңыздар. Анткени бул коопсуздуу. Үйдө сактагандан көрү банктарда сактаңыздар. Анан акча каражаттарыңыздарды банктарда сактансаңыздар пайдалуу. Анткени үстүнө пайыз акча каражат түшүп турат. Бул деген пенсионерлер үчүн кошумча киреше, баарыңыздар үчүн киреше, анын экономика үчүн дагы бул аябай пайдалуу. Сиздердин каражаттарыңыздарды банктар кредит ала турган адамдарга берет. Алар болсо алып бизнес жасашып, Кыргызстандын өнүгүшүнө да өздөрүнүн салым кошушат. Дагы бир жолу айтып кетет элем, 31 октябрда улуттук китепканага келип, финансылык биздин жарманкага катышыңыздар. Ошол жерде бүт 21 коммерциялык банк катышат, жана башка дагы финансылык мекемелер катышып, сиздердин суроолоруңуздарга консультация берет. Банктардын иштери боюнча толук маалыматтарды аласыздар. Ошол жака келиңиздер. Бай болуңуздар, бар болуңуздар. Рахмат. Рахмат. Негизи эле Кадырбек Жумабекович, сиздердин ушу депозиттерди коргоо агенттигинин чындыгында ишмердүүлүгүнүн жакшы иш алып барып атканынын аркасында өзүңүз айтып аткандай эле статистикалык көрсөткүчтөр дагы өсүп атат. Андан тышкары эле элдин ишеними депозитке көбөйүп атат. Ошол себептен
ишиңиздерге ийгилик кааламакчымын жана жалпы кыргызстандыктардын атынан ыраазычылык билдирмекмин. Себеби көп алда койгон максаттарыңыздар бар экен. Элди ушул депозитке үндөө боюнча аларды баягы маалыматтарды кеңирээк жайылтуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атканыңыздарга ыраазычылык билдирем. Рахмат сизге да, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен биздин программа соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар.